Азыркы учурда биз операция кыла турчу блокко келдик, атайын формаларды кийип алып. Биздин Кыргызстандан деле бир нече пациенттер барып, кошуна өлкөлөргө барып операция жасалат экен. Карасак, биз деле жасап атабыз, бирок бизди билишпейт да көпчүлүк. Операцияны 3 адам жүрүп жатат, бирөө мына жардамчыга медсестра эжебиз турат, бул жакта 2 врач операция кылып атат. Кишилерди, адамдарда сим калат да, бир эле адам айтып, андай эмес дейт. Бул целый команда. Азыр бираздан соң ашказанды ажыратып алып чыгышат. Адамда эч кандай бир тамак өтүү функциялары бузулбайт. Мурун кандай болсо ошондой эле, бирок болгону ашказандын объему кичинераак болот, көлөмү. Биздин бул программабыз ар бир кесиптин түйшүктүү жана ошондой эле кызыктуу тараптарын көргөзүп берет. Саламатсыздар бардыктуу көрүүчүлөр, бүгүнкү менин маектешим врач-хирург Калысбек Абдивалиевич болмокчу. Биз бүгүн ашказанын кесип барктагандар жөнүндө сөз кылабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Эң биринчи эле социалдык тармактардан көргөнү мага кызык болду. Бизде Кыргызстанда ашказанын кестирип барктагандар канча? Сизге кайрылган баягы пациенттердин дейбизби, же мындай муктаждардын саны канча? Азыркы күндө дегеле биздин мамлекетибизде Кыргызстанда көп салмактуулук жоксун лишний вес, ожирение өтө эле көбөйүп баратат. Бул дүйнөлүк масштабтагы проблема деп айтам. Бизге өзүбүздүн мамлекет Кыргызстандан кайрылгандар өтө эле көп. Бул кичине вестерден баштап, кичине салмактан баштап өтө чоң салмактарга чейин 220 килограммга чейин пациенттер болгон. Санын күн сайын консультацияга келгендердин саны андан көп. Телефондо байланышып, биз жооп бере албагандар көп да булар. Бул вес, мисалы 100 килограмм, мынча 150 килограмм мынча деп атсак туура эмесирээк болуп калат. Баардыгы биригип бир топ элек. Негизи атайын мындай нормаларда канча салмактан баштап бул операцияны кылууга мындай сунуштайсыздар? Ооба, бул операциянын өзүнүн орусча айтканда критерий отбора деген бар. Ар бир пациенттин кандай вес болгондо, кандай кошумча оорулары болгондо операция кылабыз деген. Бул нерсе уже жазылган, критерийлери бар. Эгер биз ИМТС боюнча, индекс массы тела деп коет, ошол боюнча иштейбиз. ИМТС 32-31ден өйдө алабыз пациенттерди. И жаш категориясы 18ден өйдө болуш керек, 69 жашка чейин. Андан өйдө болсо бул операция противопоказан болуп калат. Анан эгер ИМТС кичине болуп, кошумча оорулары беспокоить этип турган болсо, метаболизм менен байланыш болуп, бул сахарный диабет экинчи тип боло турган болсо, операция жасаса болот. То есть сахарный диабет боло турган болсо, башка операция ашказанга эле, көп салмактуулук болсо, бул башка операция болуп истелинет. Бул резекция желудка же болсо гастропластика деп аталат. Сахарный диабетке көпчүлүк жасай турган операциялар булар шунтирующий операциялар, ашказанга шунт коюлат. Негизи бирок бардык эле нерсенин мындай жакшы жаман жагы болот да. Ушул ашказанын кестирип барктагандын оң жагын жана терс жагын кандай деп айта аласыз? Эгерде пациент бейтапты операцияга чейин бардыгын обследование кылып, операциядан кийин эмнени күтөбүз, ошолордун барып билинип алынса, бул баары жакшы болот. Бариатрический операциядан кийин пока бизде бул элек результаттары жакшы болуп, баарын өзүн сезгени жакшы. Мен айтайын дегеним, бариатрический операциядан кийин көп салмактуу болуп жүргөн пациенттер кийин мен жаман болуп калдым деп айта элек пока. Баардыгы жакшы отзыв менен, жакшы көңүл менен келип, рахматын айтып эле кетип турат. Мындай так статистикасын айта аласызбы буга чейин? Канча адамга ушундай операция жасадыңыз? Ашказанын кесип алып койгондордун өзүнүн саны бар. Анан шунтирование, сахар боюнча операция кылгандарыбыздын саны бар. Биздин Кыргызстанга жаңы.
Операция ашказанын алып койгондордун саны жалган айтпасам бул 400дөн өтүп калды. Шунт, сахарный диабеттерди операция кылгандар алар кененирээк консультация кылабыз агайыбыз менен доктор Байгазак, доктор медицина Байгазак Асылбекович менен. Анткени буларга кененирээк консультация берип, сахарный диабет боюнча консультация бергенде агай менен кеңешип, агайын айтканын кылабыз да. Алардын саны 100дөн көп уже. Ошол баягы социалдык тармактарда видеону көрсөк, мындай ашказанды көтөрүп чыгып аткан видеоңуз бар экен да. Бул кандай мындай операциядан кийин ашказандын толук бөлүгүн аласыздарбы же мындай кандай болот негизи? Бул соц тармактарга чыгарып койгондун түздөн бир себеби биз башка мамлекеттерге окууларга барып турабыз, конференцияларга барып турабыз, именно ушу бариатрия боюнча. Барсак, алардын эле статистикаларын угабыз. Алардын статистикалары боюнча кээ бирлердин маалыматтарында кайсы мамлекеттен канча бейтап келип операция болду деген слайд чыгып калды. Карасак, биздин Кыргызстандан деле бир нече пациенттер барып, кошуна өлкөлөргө барып операция жасалат экен. Карасак, биз деле жасап атабыз, бирок бизди билишпейт да көпчүлүгү. Анан болгону соц тармакка чыгарып коеюн, ошону биздин деле өз жарандар билсин, ушундай операция жасалат экен деген максатта чыгаргам. Ал жерде 130 килограммдык бейтаптын ашказаны болчу. Ал ашказанды толугунан алган эмеспиз. Бул операция протокол менен жасалат. Ал дегенде атайын өзүнүн жасаган метод, техникалары бар операциянын. Ошол ашказандын бир бөлүгү гана алынат. Ошол операцияда бул резекция желудка деп коет. Бир ашказандын чоң большой кривизнасынын бир бөлүгү эле алынат. Ашказандын чачты калат. Адамда эч кандай бир тамак өтүү функциялары бузулбайт. Мурун кандай болсо ошондой эле, бирок болгону ашказандын объему кичинерип калды, көлөмү. Бул негизи баягы адамдар мындай көлөмү жок тамак жеп ашказан чоюлуп отуруп, анан баягы ушул деңгээлге жетип, анан акыркы чеги болуш керек бул операция жасатуу, Бул көп салмактуулуктун бир канча көйгөйлөрү бар да. Кээ бирөөлөр жаштыгынан эле мен толук келем деп, жаштыгынан эле чоң адам болушат. Кээ бирөөлөр постепенно семирет, кээ бирөөлөр гормональный фондун нарушениясында көп салмактуулукка жолугушат да. Бул айтам дагы бир жолу, пациенттерди отбор кылганыбызда дагы эле критерийлерге карайбыз. Эгер ошол критерийлерге келсе, операция кылабыз. Алга кирбесе, айтабыз сизге мындай экен, сизге операция кылган болбойт деп. Анан өзүңүз ушул операцияны кайсы жылдардан баштап жасап баштадыңыз? Мен 2019-жылдан бери өзүнүн агай доктор медицина Байгазак Асылбекович жолуктургандан бери жасап келатабыз. Ошол убактан бери агай 2014, адашпасам 2014-жылдан бери жасап келатат. Мен бул жакка кошулуп калып, командасына, агайдын командасына кошулуп калып, ушул направленияда иштеген пациенттерге жардам берген жакшыраак экенин түшүнүп, азыр ошол 2019-жылдын 22-июнундан бери ушул жерде ашказан боюнча иштеп келебиз. Жакшы. Анан сизге кайрылган пациенттердин мындай эң көп салмактуусу канча килограмм болду эле? Ошол канча килограммдык адам кайрылып, анан канча килограмм мындай салмакташтарды? Эң чоң салмактарды айта кетсем, бул эң чоң киши болгон, эркек киши 213 килограмм. Деп айтсам, менден 2 эсе, 3 эсе чоң. Операция кылганбыз, ашказанды кичинерткенбиз. Азыр 120 килограмм. Баары жакшы. Андан кийинки салмактар 186, 170, 180 дегендер көп. Аял кишилерден эң чоңу 170 килограмм болгон. Ал азыр 85 килограмм. Ал аял кишиге азыр пластикалык операциялар этабы менен жасала турган болуп атат. Деги баардыгы пока жакшы. 100 килограмм, 130, 150гө чейинкилер булар көп. Булар бариатрияда эң көп кездешүүбүздөр. 100дөн ылдыйлары, 85ден өйдөкөлөрү көбүнчө аял кишилер булар. 90, 100гө чейинкилер. Мисалы операция жасатып кетишет. Анан канча жыл, канча убакыт сиздердин мындай кармагыңыздарда болот? Биз пациенттер менен, бейтаптар менен 1 жыл, 1,5 жылга чейин тыгыз байланышта болуп турабыз. 1 ай сайын, 3 ай сайын, 6 ай сайын обязательно бизге келип көрүнүп турушат. Анализдерин алып турабыз. Кандарын байкаштырып турабыз. Эмне өзгөрүүлөр болуп атат, кандай салмакты жоготуп атат, эмне менен заниматься этип атат.
Анткени бул өтө керектүү. Бизге дагы, аларга дагы. Туура эмес кылып койгон учурда аларда кээ бир учурларда ашказандар болуп калышы мүмкүн. Биз мындай кылдым, мындай кылсаң болбойт. Ошон үчүн мындай кылышыңар керек деп айтабыз. Пациенттеги чыгып атканда рекомендация беребиз. Биринчи ай эмне кылат, биринчи полугодие деп коет, ошонун ичинде эмне кылат. Ошого жараша ар бириге индивидуальный рекомендация бар. Ошоло бергенден кийин ким рекомендацияны сактаса, баары жакшы да. Рекомендация сактаган учурлар болот, алар жок эмес. Алар деле сүйлөшүп, баары жакшы болот. Мисалы ошол баягы сиздер айткан эрежелерди сактабагандардын мындай терс тийгизген таасири кандай болот? Если эрежени сактабаса кандай терс таасир берет? Деги операциядан кийинки өзүнүн периоддору бар да. Бул ранний послеоперационный период, анан поздний послеоперационный период деп бөлөбүз. Биринчи операциядан кийин эрежелерди сактабаса, рекомендацияларды сактабаса, бул биринчи эле очередде биздин тиккен раналарыбыздын ириңдеп кетиши, же болбосо ошол раналардын кармабай калышы. Биз ошон үчүн больницада строго 3-5 күн сактайбыз пациентти наблюдение карап. Анткени операциядан кийинки этаптар өзүн сразу жакшы сезет дагы, мен үйгө бара берейинчи деген маселе көп жаралат да. Ошон үчүн обязательно бул жактап ошол опасный периоддон өткөрүп алып туруп, анан үйүнө чыгарабыз. Үйүнө чыгарганда обязательно рекомендация менен түшүндүрүп айтып сактаймын дегенде чыгат. Кийинки периоддорунда телефондо отурабыз. Азыркы учурда биз операция кыла турчу болко келдик, атайын формаларды кийип алып, азыр биз дагы өз көзүбүз менен кандай өтөт деги эле алдыдагы кызыктардын баардыгын чогуу көрөлү. Биз даярбыз, анда эмесе операциялык болуп өтөлү. Бариатрическая операция içinde 5 прокол менен жасалат. İçinde 2-1 сантиметрлик тешик болот да, калган үчөө жарым сантиметрден 0,5тен болот. Бул бариатрическая операция азыркы учурда бизде 50 минутадан 1 саат, 1,5 саатка чейин жасалат. İçindеги кээ бирлерде спайк болуп калат, ашказаны, көп воспаление болот, чармашып калат да, ички органдар менен бири-бириге. Ошолору жок болуп, баары жакшы болсо, где-то 50 минуттан тегерек болот, средний. Большая кривизна деп коет. Ич май бекитип турган жерде полностью ашказанды бошотуп алдык. Азыр эми бир-эки стайкаларды түшүргөндөн кийин ашказанды тигип бөлгөнгө өтөбүз. Кесип алдым. Бул аппарат кесеткен дагы анан? Бул аппарат научный тилде ультразвуковой нож деп коет. Өзү лигашын, өзү күйгүзүп, өзү артерия кан тамырларды өчүрүп кесип коет. Операцияны 3 адам жүргүзүп атат, бирөө менен жардамчы катары медсестра эжебиз турат, анан бул жакта 2 врач операция кылды. Азыр бир аздан соң ашказанды ажыратып алып чыгышат. Биз үчүн дагы бул кандай кызыктуу жана коркунучтуу жатат десек да болот. Бул шовторду карайбыз да, беле биринчи очередте, ошо тигилген шовту, ашказан размери. Жана жылуулук 130 кг болгон үчүн ал чоң. Бул жерде 86 кг, ошонун жылуулугу мындай.
байкадыңыздар да? Ушул ашказан. Бул большой кривизация азыр ашказандын бул части ичинде калды. Бул части келип туруп кызыл өңөчтөн келет дагы ашказан болуп туруп эле 12 элчеге болуп кетет. Анатомия бузулган жок бул жерде. Болгону биз ашказандын бир бөлүгүн резекция кылдык. Ошондо резекция желудка деген. Биздин бул программабыз ар бир кесиптин түйшүктүү жана ошондой эле кызыктуу тараптарын көргөзүп берет. Биз жаңы эле врач, хирург, ашказанын кестирип бараткан дарыгер менен маек болдук. Ал эми кийинки берүүбүздө кимди көргүңүз келет, кайсы тармакта интервьюбузду окугуңуз келет, анда алдыга комментарий калтырып жатсаңыз болот. Сиздер менен мен Айдай Амантурова болдум. Сак саламатта туруңуздар.